Дал ушундай кезек күтүүлөр көп болгон мамлекеттик тейлөөчү ишканаларда акыркы 3 жылдан бери санариптештирүү аракеттери жүрүп келет. Анын негизги эле максаты дал ушундай кезек күтүүлөрдү азайтуу. Бирок анын канчалык жыйынтык бергени азырынча белгисиз. Дал ушуну билүү максатында бүгүн мамлекеттик тейлөөчү ишканаларды жеринен кыдырып көрдүк. Алгач эле Унаа мамлекеттик ишканасына келдик. Көрүп турганыңыздардай бул жерде кезек күтүүлөр азайган эмес. Ал эми санариптештирүү боюнча кандай иштер аткарылып жатканын мекеменин кызматкерлери айтып беришти. Мурда налогтун төлөнгөн төлөнбөгөнүн биз билбечүбүз. Азыркы күндө ошол программадагы бул жака кирип атат. Жана ошондой эле көп тармактагы паспорт стол дейбизби же кадастр дейбизби баардыгын ушул жерден бири-бирине туташтырып атат да. Ошто белдерди ал жака бул жака жүгүртпөө максатында баарын бир жерден бүтүрүп кетиш максатында азыркы күндө дагы да ушул нерселерди жеңилдетип ыңгайлаштырганга аракет болуп атат. Унаа мамлекеттик ишканасында мурдагыдай эле кезек күтүүлөрдүн көптүгү байкалат. Мында Унаага техникалык паспортту түндүк же М-банк картасы аркылуу онлайн алса болот. Негедир мындай ыкманы Ош облусу боюнча бир эле адам колдонгон. Жарандар эмне үчүн санарип түрүн колдонбой жатышкандыктарынын себеби да дароо эле байкалды. Түндүк аркылуу тапшырганың менен баары бир Унаа мекемесине 2 жолу келип кетишиң керек. Тактап айтканда санарип ыкмасы татаал болуп, анчейин жолго коюла электиги байкалды. Онлайн ошого жана айттым го, бул онлайн деле бир телефондо эле бүтө турган нерсе эмес. Бул ошол эки жарандын алыстагы нерсесин бир жерге келтиришин ордуна ыңгайлуу түзүш үчүн, аралыкты жакындатыш үчүн ушундай бир тиркеме. Бирок сөзсүз түрдө келгенде бул жака келишке туура келет. Жана башында осмотр өткөндөн Унаа мамлекеттик мекемесине барып осмотрдон өтүшкө туура келет. Кезек күтүүлөрдөн арылбаган экинчи мамлекеттик тейлөөчү ишкана паспорт стол экени талашсыз. Мында санариптештирүү аракеттери башталгандан бери документ алуудагы кагаздардын саны азайган. Ал эми мында келген кардарлар кезек күткөндөр көп болгону менен бат-баттан жылып, иш ыргагындагы тездикти байкашкан. Немесе бланка толтурбайт, кагаздагы расход азайды, кыйла эле. Анан ошодон тышкары өзүңөр билесиңер, түндүк деген тиркемеси бар. Азыр жарандар түндүк тиркемени колдонуп атат. Өздөрү паспортко тапшырганга мүмкүнчүлүк бар түндүк аркылуу. Өздөрүнүн балдарына паспортко тапшырыаткан ошону түндүктө электрондук паспортду көргөзүп, биз ушуну кабыл беребиз. Ичигенен, анан шарттары жакшы. Мен түндүктөн эле неме кылдым, түндүккө регистрация кылган элем. Балдарыма, мына невреме алып атам да, бул Орусияда туулду эле. Анан ол жактан посольстводон временный паспорт берген экен. Ошонун негизинде бул жерде ошо мен үйүмүн немесин алды, PR код дейби, ошонусун алып турган, анан бул жерден документ кылып беришти. Мун Кудай волокита аяк кылган жок. Биз дагы бир 2 күн келет окшойбуз деди эле. Жакшы эле, азыр ошо убактысында эле бүтүрүп атат. Разыбыз ошол эмени уюштуруп койгондорго, өкмөткө. Мурдага караганда бир аз жакшыраак окшойт кызым. Өчүрткө элем азыр жарым сааттай болду го. Жарым саат боло элек жана. Кагаз иши почти жок деле окшойт. Кирип эле тапшырып эле кайра алып атабыз го. Ош электр тармактар ишканасы санариптештирүүнүн алкагында мурдагыдай үймө-үй кыдырып кагаз дөмөрчөк бербей калышкан. Электр энергиясына болгон карыз, төлөм дагы толук түрдө электрондоштурулган. Учурда абоненттердин 85% Мой свет тиркемеси аркылуу төлөй баштады. Албетте биздин биринчиден кагаз иштерибизди, анан убакыт, ошол эле маалда биздин буга чейин канча убакыт кетчү да. Азыр эми Мой свет тиркемеси биз келишим түзгөндөн бери бир топ кагаздарга, бир топ биздин убактыбызга оң таасирин тийгизди. Азыркы дүмүрчөктөр жанагы уюлдук телефону жок, пенсионерлер же болбосо дагы бир интернет жок жерлерге эсеп дүмүрчөктөр барат. Калган учурларда жок. Санариптештирүүгө өтүү аркылуу өкмөттүн чыгымдары былтыр мурунку жылга караганда 2 эсе азайган. Ошентсе да өкмөттүк мекемелер жартылайы гана санарипке өткөн. Кыргыз бийлиги 2 жыл мурда мамлекеттик мекемелерде кагаз документтердин санын азайтып, электрондоштуруу тапшырмасын койгон. Электрондоштурууга өтүүдө айрым министрликтер аксап жатканын президент Садыр Жапаров дагы өз сөзүндө белгилеп кетти. Мындан улам өлкө башчысы жалпы элди санарипке өтүүгө чакырды.
Кумтөр сыяктуу бир топ мамлекеттик стратегиялык мекемелерде бажы посторун кырдаалдык борборду ушул жерден эле онлайн режимде түздөн түз көрүп турам. Мунун артыкчылыктары ушунда. Биз 21-жылда жашап жатабыз. Өкмөттө иштегендердин баарына кагазды унуткула, санарип өткүлө деген талапты 2 жылдан бери коюп келатам. Тилекке каршы айрым министрликтер эмдигиче толук өтө алышпай, аксап келатышат. Түндүк мобилдик тиркемесинин учурда 1,2 миллион жаран көчүрүп, кызматтарды санарип түрүндө алып жатат. Ага мамлекеттик органдар, жеке мекемелер, уюмдар, банктар кирип, маалыматтарды коопсуз жана жеңил алмашууда. Роза Акматжан кызы, Адилбек Абдакимов, Ош ТВ.